Assalamu алейкум кыргыз элим. Кайрадан эле биз, мен Бактыбек Нурматов. Жана мен Айгерим Эшим. Саламатсыздарбы? Бактыбек беке менен иштешүү аябай жакшы. Буга чейин деле айтып келгем, аябай жеңил. Бактыбек беке улуу башын кичүү кылып, көп нерселерди мындай мойнуна алып, өзүнүн эркектик мүнөзүн көрсөтөт мага көп жерден. Айгерим менен иштеш оңой. Баары жакшы, Кудай буйрса. Бунусы да жакшы, жеңил. Анан элден жакшы колдоо болуп, буйрса дагы өтүп кетебиз деген үмүт тилек менен отурам. Кызыктуу окуялар көп эле болот, бирок ушул могу чыгарылыштагы 80-90-жылда чыгарылыштагы кызыктуу окуя болду. Бир мен өзүмө атайын көйнөк кийем деп алып келгенбиз. Анан ал кийим мага ошол кийген жерден жарашпай, жакпай калып, ошол гримерный дагы эле бир көйнөк туруптур да, жашынакай көйнөк. Баары эле айтып атты, ушул көйнөк сонукен. Ал гримерный болгондуктан ойлоп атам да, ушул көйнөк, значит, бул актрисалар кие турган эле көйнөк го деп жанан алып жыттап, карап, тягын биягын вроде таптаза, жаңыдай көйнөк экен да. Анда ушуну бир кийип чыгып көрөйүн да деп анан Бакой экеден сурайын десем, жок экен, эч нерсе таппай калдым анан кийин. Эми биз чыгайын деп атабыз, уже аз калды да, анан кийин ладно, кийинчи деп туруп алып кийип турдап чыктым. Чыккандан кийин эртеси күнү толтура пропущенный уктап атсам, анан Бакбеке толтура жолу чалыптыр да. Кайра чалдым, эмне болду, аябай чалыпсыз го десем эле. Эме деп айтып калды, кече сен кийген көйнөк ал дедим, биякта бир эженин көйнөгү болчу экен депчи. Анан аябай жини келип жана сага чалган деп айтып атпайбы? Анан жок, ушундай бир четинен каткырсам, бир четинен аябай уялдым да чындыгында. Анан ошол эжеке менен дагы кечирим сурай кетейин, убактан пайдаланып, ушундай кызыктуу окуя болду. Жашай бездер деп турундарга Бүгүнкү эгиз тумардын тематикасы кинодо сүйүктүрлөр. Биз болсо бала чактан эле баарыбыз сүйүп көргөн Айыл өкмөтү кино тасмасындагы Саратан аттуу чыгарманы тандап алдык. Ооба достор, номер 10 эгиз тумар Бактыбек Айгерим деп добуштап берип коюңуздар. Бизди сактап калыңыздар. Айланада тура Сарата, караныңды издеп барата. Жакын жерде эч ким көрүнбөй, чарчадым го күтүп жаната. Оюна нара нара не, оюна нара нара не, оюна нара нара не. Canada, күтөм жанада. Ошол жерде күтөм дегенсиң, убадаңды катуу бергенсиң. Чыдамымай кетип баратат, күттүргөн ай кандай немесиң. Оюна нара нара не, oyuna nara nara ne, oyuna nara nara ne, gütüm canadan, gütüm canadan. Kırdöbödü жалгыз турамын, кыйнадың го жаным, кыйнадың. Жарк этип көрүнүп койсоңчу, күтө берем анан ардайым. Ою
Айгерим эшим, Бактыбек Нурматуулу. Өзгөчө жандуу музыка, жандуу үндүн аткарышында. Браво. Чоң рахмат айталы. Калыстар тобуна кандай өзгөчөлүк ба болду экен? Келиңиз. Аселайым, эмне болду? Жүзүңүздөгү жылмаюулар сырдуу өзгөчө. Эрнест байке менен Сайра эжеден кийин сүйлөгүм да келбей калды. Жакшы, мен балдарды жакшы билем, кыздар. Бар алдыда силердики, сонун мындан да эми жана постановкалар окшош болуп калып атат да. Жаңы нерсе көрө албай койдум да, күтө албай койдум. Жакшы. Бар алдыда. Чоң рахмат. Теферланага келиңиз. Айгерим, Бактыбек мен ойлойм эми өкүңөрдүн колуңардан келет, ал жакта көп нерселерди жазсаңар болот да. Ийгилик болсун. Чоң рахмат. Алинайым. Бул кинодо эме элес болду, жаштардын отуруп өздөрүнчө мындай эмеде түнчүндө отуруп алышып эме алат го, кетишинде отуруп алышып, ошондой эле эме беришти да, ошондой образды беришти. Жакшы. Чоң рахмат, келиңиздер. Экинчи студияга кезек берели. Экинчи студияга кезектей каралы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпыбыз Эгиз Тумар Telegram ботту даярдап турсаңыздар болот. Мына саналуу минутлардан кийин добуш берүү башталат. Экинчи студияга кезек берели. Бегимай, сөз сизде. Чоң рахмат. Экинчи студияга биздин катышуучулар келип калышты. Айтсаңыздар, копулуңуздарга толду аткарыңыздар? Толду. Толду негизи башында биз Раймал Бегимайды кылсак, анда мындай кылып салдыңар, ашырып ийдиңер дейт. Мындай кичине кыскартсак, жетпей калды. Күнүнкү көрүнүш дейт, айтор мен түшүнө албайм да. Айылдагы образды берели дегенбиз, негизи мындай жөнөкөй, шартта ошондуктан негизи мага жакты. Демек сиздер Калыстар тобунун ою менен макул эмессиз. Жок, макулбуз, конечно, алар көрдү, анткени ар кайсы учурда ар кандай жюрилер келип атат. Мунусунда кичине жөнөкөй кылып көрөлү дедик, бирок биздин жюрилер өздөрү айтышты оюн, ошол. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер болсо Бактыбек менен Айгеримге добуш берем десеңиздер, 10 деген санын терип биздин Telegram бот аркылуу добушуңуздарды берсеңиздер болот.